Урматтуу кыргызстандыктар, шайлоо бүттү. Бүгүн 3 ноябрь. Шайлоонун жыйынтыгы менен ар кандай маалыматтарды чыгарганга көнүп калган азаматтар көнүмүш адаттарын кое элек. Анын арасында элди бөлүп жарууга аракет жасап атыптыр, элди көтөрүп атыптыр деген сөздөр дагы байма-бай жазылып келет. Көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы демекчи, колдордон келгендердин баарын жасап атат. Биздин наразычылыгыбыз бир гана нерседен турат. Эмне үчүн 100 миңдеген Кыргызстандын жарандары өзлөрүнүн конституциялык укуктарын колдоно албай калды? Эмне үчүн өмүр бою дал ошол шайлоо тилкесинен добуш берип келген биздин аксакалдарыбыз, апаларыбыз ошол шайлоодо четте калышты? Эмне үчүн шайлоо тизмесине кирбей калды? Эмне үчүн шайлоо тизмесин түзгөндө булар ар бир даректи иликтеп көрүп, ар бир кишинин, жарандын ким экенин, ким тарапта болорун иликтеп туруп, дал ошондон кийин гана шайлоо тизмесин түзүп отурат? Момундай башаламандык Акаевдин мезгилинде да, Бакиевдин мезгилинде да мынчалык деңгээлге чыккан эмес. Канчалык айтышпасын, элди бөлүп жарбайлы, биз биримдикке барабыз деп айткандары менен чыныгы жасап аткан иштери теңирден тескери болуп келет. Массалык маалымат каражаттарында болуп көрбөгөндөй бурмалоо менен маалыматтарды жарыялап турганы бул да болсо өткөндөн сабак албагандык. Соңку мисалды келтирейин. Де-факто гезитине жазылыптыр. Алмазбек Атамбаев менен Адахан Мадумаров, Ташиев жабык эшик артында жолугушуу өткөрдү деп. Андай жолугушуу болгон эмес. Шайлоо бүткөндөн бери мен Атамбаев менен телефон аркылуу да сүйлөшө элекмин. Эгер башка бирөөлөр жолуккан болсо, анда бурмалабастан так айтышы керек. Экинчиден, Баткен областына губернатор болуп баруу сунушу берди, бирок Мадумаров андан баш тартты дейт. Ар кандай маалымат таратуудан алдында, өз абириңиздердин алдында жоопкерчиликти сезсеңиздер. Мен жолуккан болсом жолуктум деп айтам. Кандай сөз болгон болсо, аны массалык маалымат каражаттарына болгонду да мен Алмазбек Атамбаевди ошол биринчи каналдан түз эфирге келиңиз дедим. Дал ошол жерден сүйлөшөлү. Мына ошол ушак таратуу менен алек болгон де-факто гезитинен абирине койдум мен. Экинчи маселе. Элди бөлүп жарууга аракет кылып атат, же болбосо жыгылган күрөшкө тойбойт дейт. Күндөн күнгө биздин шайлоочулардын күчөтүп аткан, алардын үстүнөн басмырлап күлүп аткан сыяктуу көрсөтүүлөр кайсыл телеканалдардан кетип бартканы же кайсы гезиттер аркылуу чыгып атканын сиздер жакшы түшүнөсүздөр. Мен тескерисинче ар дайым ар кандай маселе мыйзам чегинде, биримдик менен, ынтымак менен, сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечилиши керек деп айтып келгенимди сиздер жакшы билесиздер. Сөз куруу болбослугу үчүн бир канча фактыларды көрсөтөйүн. Бул Борбордук шайлоо комиссиясына да, жана ошондой эле Бишкектеги сотторго да баарына кайрылганбыз. Кечээ 2 күндөн бери Жогорку Кеңештин депутаттары, алардын комитеттердин төрагалары, фракциялардын төрагалары менен да жолугушуулар жүрдү. Айтылган боюнча бүгүн 3 ноябрь эртең менен саат 10-до талапкерлердин арыз доосун кароо менен баштала турган сессия күн тартибине да киргизилген жок. Бул эмнеден кабар берет? Жең учунан сүйлөшүүлөр жүрүп атабы? Же болбосо ушундай коркунучтуу маалыматтар элге таралып кетпесин деген коркунучтарбы? Эмне экендигин өзүңүздөр жыйынтыгын чыгарып аласыздар. Биздин коюп аткан дооматтар ар бир шайлоо тилкесиндеги протоколдорго негизделген. Бул жерде бардык шайлоо тилкесинин мүчөлөрү, анын төрагасы жана жооптуу катчылары менен кол коюлган жана ошондой эле мөөрү менен бекитилген гана протоколдордун негизинде жүрүп отурат. Бир эле шайлоо тилкесинен тийиштүү кишиге 1,5 миңден ашык добуштарды кошуп салгандыгы, жүздөгөн бюллетендерди шайлоо учурунда таштап жибергендиги боюнча фактылар каралышы керек. Биз бирөөдөн өч алыш максатында эмес, кийинки учурда, кийинки шайлоолордо дал ушундай мыйзам бузууларга барышпасын деген аракет менен. Жок дегенде 15-20-сын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына көрсөтүлгөн каттуу жазага тартылганда башкаларына сабак болмок деген максатта. Жеңиш ар кандай жол менен алынат? Бурмалоо менен, алдоо менен, жазып коюу менен, кошуп коюу менен. А чыныгы жеңиш элдин ишеними.
Бүгүнкү күндө эгер 1 миллиондон ашык добуш алдым деген Атамбаев дагы бир жолу суранам. Келиңиз түз эфирден сүйлөшөлү. Эч кимди каралабасын. Тек гана болгон фактылар менен сүйлөшөлү. Мен жеңишке жетиштим деп эч бир жерде айткан жокмун. Бирок экинчи айлампа сөзсүз түрдө болуу керек эле. Себеп монда 100 миңдеген добуштар ыргытылбаса, 1 миллиондон ашык добуш кайдан пайда болот? Эмне үчүн ар дайым шайлоого активдүү катышып келген область райондор жарымына да жетпей добуш бербей калды? Кадамжай районунун баса белгилеп айтайын. 4,5 миңге жакын шайлоочу эртеден кечке чейин ошол жерде саргарып туруп, добушун бере албастан өздөрүнүн конституциялык укуктарынын тебеленгендигине нааразычылыктарын тынымсыз телефон чалып билдирүүдө. Ушундай учурда мен кандай болушум керек? Сиздер менен жолугушканда айткам, ар бириңиздердин укугуңуздарды коргогонго даярмын деп. Ошондуктан ар кандай массалык маалымат каражаттарында чыккандай, Мадумаров кандайдыр бир кызматты талап кылып атыптыр. Булардын баары ушак. Ишенип коюңуздар. Мен сиздер менен болгон жолугушта айткам, эң чоң байлыгым элдин ишеними деп. Мен ошол ишенимден такыр кайтпайм. Себеп адам баласы жашоого бир гана жол жаралат. Эгер ынтымак үчүн, биримдик үчүн, ортодон кеткен ажырымдарды бүтөш үчүн жасалган аракеттер болсо, мен сиздер менен акылдашам. Сиздер менен болгон жолугушта айтып келдим. Элдин арасында болуп, акылды элден угам деп. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, ар кандай таратылып аткан ушактарга берилбеңиздер. Ишенбеңиздер. Мен үчүн эң ыйык нерсе, дагы бир жолу айтам, сиздердин ишенимиңиздер. Айтпадымбы, бул жалганда эмнеден корком? Элдин каргышына калгандан, аксакалдардын айлапаларынын назарынан калгандан деп. Мен ушул сезимдерди бийик туу катары тутуп келем, ал жолундан кайтпайм. Дагы бир жолу айтайын. Бийлик талашып, ырылдашып, чырылдашкан үчүн бараткан жокпуз. Биз ар бир жарандын конституциялык укугун коргош үчүн туура ушундай катачылыктар кетиптир. Биз аларды кыргыз мыйзамдарына ылайык жазалайбыз деп койсо, эмнеси кетмек? Башкаларына да сабак болмок. Мен сиздердин баарыңыздарды сабырдуулукка чакырам. Ынтымакка чакырам. Жакшылык болсун, ийгилик болсун. Шайлоо бүттү, бирок кийинки шайлоо бүгүнкү күнү башталды. Дооматтын баарын бийликтегилерге кое бергенден алысмын. Мен айткам, элибиздин пейили тазаланмайынча, алдым жуттумдуулукка барганды токтотмоюнча, өзүбүздүн колубуз таза болмоюнча, Кыргызстанда эч качан таза бийлик орнобойт деп. Келиңиздер, тазаланалы. Ар бирибизге жараткан өзү жар болсун.